Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Барыңыздарга салам, урматтуу менин баракчамдын катталуучулары. Акырындан кошулуп баштадыңыздар. Бир аз күтө туралы 2 мүнөттөн. Андан кийин ровно саат 4-тө биз сиздер менен түз эфирди баштамакчыбыз. Анда эмесе азыркы учурда менин үнүм угулуп жатабы, сиздерге көрүнүп жатабы? Плюс белгисин коюп коюңуздар. Бүгүн Кудайдын буйругу биздин түз эфир бул эле башкача формат өтөт. Анткени өзүңүздөр билгендей эле iPhone'дун ушундай жакшы функциясы бар. Атайын ушул түз эфир өткөнгө Instagram үчүн чыгарылган. Сиздерге дагы максималдуу түрдө информативный болот. Адам качан укканда сөздү, ошо менен көзү менен көргөндө жана слайдтарда көргөндө адамда ассоциация пайда болуп, баягы берилген маалыматты дагы мыкты деңгээлде өзүнө камтый алат. Эгерде баарыңыздарга мыкты деңгээлде көрүнүп жаткан болсо, баарыңыздарга угулуп жаткан болсо, анда мен азыр комментарийди жабам. Бүгүнкү түз эфирибизди баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей эле бүгүнкү түз эфирибиздин темасы бул гепатит Б тууралуу чындык. Бул жерде Б деген жазылбай калыптыр. Бүгүнкү темабыз гепатит Б тууралуу болмокчу. Баарыңыздарга обратная связь үчүн чоң рахмат. Так. Мен анда эмесе комментарийди өчүрдүм, урматтуу катталуучулар. Анда эмесе бүгүнкү биз темабызга киришели. Өзүңүздөр билгендей эле кыргыз жергесинде көптөгөн адамдар гепатит Б менен жабыркап келет. Мага ошондой эле баракчама көптөгөн суроолор түшөт. Гепатит Б менен жакындарым ооруп жатат. Кандай эффективный далилденген дарылар барбы? Гепатит Бга каршы вакцина алсак болобу? Балдарыбызга алдырсак болобу? Бүгүнкү темада биз сиздер менен ушул гепатит Б тууралуу максималдуу түрдө көп маалымат бергенге сиздерге аракет кылам, урматтуу катталуучулар. Анда эмесе бүгүнкү биздин түз эфирибиздин аягына чейин биз менен биргеликте болуп, анан эң аягында, эфирдин эң аягында суроо жооп кылабыз. Сиздердин берилген эң кызыктуу суроолоруңуздарга мен жооп бермекчимин. Анда эмесе биз бүгүнкү түз эфирге киришүүдөн мурун биз алгач план менен таанышып алайлы. Анткени планы жок иш кылган бул пайдасыз деле жок. Ошол себептүү алгач бул бүгүнкү түз эфирде биз сиздер менен эмнелер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биринчи аныктама гепатит Б деген эмне? Кыскача гепатит Б тууралуу сиздерге айтып берем. Ошондо менен бирге таралуусу гепатит Б дүйнө жүзүндө кандай деңгээлде таралып жатат? Эмне себептен вакцина чыкса деле гепатит Б менен жабыркагандар көбөйүп жатат? Ошондой эле гепатит Б менен кимдер ооруйт? Зона риска деп коет, ошолорду мен сиздерге баяндайм. Ошондой эле гепатит Б менен ооругандарда кандай белгилер болушу мүмкүн? Гепатит Бны кантип диагностика кылыш керек эртерээк? Ошондой эле гепатит Бны дарылоо ыкмалары, эффективдүү кандай дарылоо ыкмалары бар? Жана сиздерге эң кызыктуу тема болгон вакцина тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анткени вакцина өзүңүздөр билгендей эле көп адамдын ойлорунда ар кандай күмөндөрдү туудурууда. Ошол себептүү бүгүнкү эфирде сиздерге вакцина тууралуу дагы кенен маалымат берип, булактардын негизинде, далилденген медицинанын негизинде сиздерге кыскача баяндап бермекчимин. Анда эмесе бүгүнкү сиздер менен боло турган планыбыз ушундайча болмокчу. Анда кеттик. Гепатит Бнын аныктамасы. Гепатит Бны сиздер баарыңыздар эле буга чейин мен айтканга чейин эле угуп жүрөсүздөр, эл оозунан угуп жүрөсүздөр, врачтардын коркутууларынан угуп жүрөсүздөр, жана башка ар жерлерден угуп жүрөсүздөр. Гепатит Б деген бул өзү вирус гепатита деген чакырган боордун сезгенүү процесси боор ооруларына кирет. Эң алгач бул гепатиттин түрү Ганс Папер деген окумушту аныктаган 1970 канчанчы жылдары. Ушул Ганс Папер өзү баягы кемеде сүзүп жүрүп, ошол жерден бул ошол баягы морская болезнь деп коет, ошондой оору менен оорубайт. Тескерисинче ошол кемеде жүргөндө ушул гепатиттин симптомдору менен ооруп калат да. Ошол жерде ооруп калып, анан кийин кайра Америкага келип, ошол жерден ушул боордун оорулары боюнча изилдөө жүргүзүп, ушул гепатит Бнын именно HBS антиген дегенин ушул эң алгач тапкан ушул Ганс Папер деген окумуштуу болгон. Андан кийин анан уже чоң ачылыштар болду. Бул оору негизи бул оорунун жугуу процесси эки жол менен болот. Биринчиси кан аркылуу жугат, экинчиси биологиялык суюктуктар аркылуу жугат. Эркек менен аял кошулганда жана баягы төрөт учурундагы плацентанын каны аркылуу жана башка ушундай факторлор аркылуу эмне кылат экен? Жугат экен. Бул слайд сиздерге баарыңыздарга түшүнүктүү болду деген ишеничтемин. Анда эмесе кийинки слайдка өтө турган болсок,
башка гепатиттерден бул гепатиттин вирус ушул гепатит Б'нын кандай айырмачылыктары бар? Анткени дегенде эң инфекционисттердин айтуусу боюнча эң коркунучтуу ушул гепатит Б деп айтышат да. Мунун кандай өзгөчөлүктөрү бар? Ошол тууралуу кыскача сөз кылалы. Бул гепатит Б 20 градус, даже минус 20 градуста 15 жылга чейин өлбөй жашап турууга жөндөмдүү ушундай вирус экен да. Анан кийин если 80 градус болсо, минус 80 градус болсо 2 жылга чейин жашайт экен. Демек бул вирустун айлана чөйрөдө жашоо процесси өтө бекем болот экен да. Ошол себептүү бул вирус бизге эмне жугуп кетүү коркунучу өтө чоң. Ошондой эле бөлмө температурасында 6 айга чейин жашайт. Ошондой эле 44% ысытууда 1 жумага чейин эмне жашайт экен. Жада калса ушул Кореядагы бир мумияны табышкан окумуштуулар. Ошол жерде 400 жыл мурун өлгөн адамдын денесинен ушул гепатит Б'нын эмне вирустун генотиби табылган. Эми бул маалымат канчалык деңгээлде чындык, бирок ушундай факт айтылып келет экен. Түшүнүктүү, Демек бул слайдтан биз ала турган пайда гепатит Б'нын айлана чөйрөдө туруктуулугу өтө күчтүү экен. Мисалы мен мурунку публикацияларда чыгаргандай эле, мисалы гепатит А жана башка гепатиттин түрлөрү мынчалык деңгээлде күчтүү эмес. Именно ушул гепатит Б'нын айлана чөйрөдө туруктуулугу эмнекен көп болуп эсептелет экен, туруктуу болуп эсептелет экен. Эми оорунун таркалуусу азыркы учурда дүйнө жүзүндө кандай абалда оору таркалып жатат? Бул оору менен баардык жаштагы адамдар оорушу мүмкүн, урматтуу катталуучулар. Жаш бала болосузбу, же чалдар болобу, кемпирлер болобу, баары ооруп калышы мүмкүн. Эркектер аялдарга караганда көбүрөөк оорушат. Эркектер аялдарга караганда көбүрөөк ооруйт. Бирок бул оору менен ооруган 80% адамдарда оору белгисиз абалда өтүп кетет. Манифестентный мындай адамда эч кандай симптоматика пайда болбойт дагы, же болбосо азыраак бир симптомдор пайда болот. Баш айлануу, алсыроо, кичине кускунуу келүүсү 80% адамдарда ушул оору жуккан. Ушундай абалда өтүп кетет. Ошондой эле калган 20% адамда уже бир аз оорураак форматта өтөт да. 20% адамдардын 95% бул оорудан айыгат. Ошол себеп сиздер эч коркпоңуздар, бул оору менен ооруп калсаңыздар, психологически ойлонуп, болду эми мен үчүн жашоо токтойт турбайбы, ушу менен өлөт турбаймынбы, кор болуп сироз печен болуп өлөт турбаймынбы деген ойлордон алыс болуңуздар. Анткени бул гепатит Б биздин организм мыкты деңгээлде иммунитет бөлүп чыгарат. Анан организм бул гепатит Б'ны жеңип, жыйынтыгында эмне болот экен? Баягы 20% оорукчандан ичинен 95% айыгат дагы, бирок 5% рак оорусу менен же сироз менен бул дүйнө менен кош айтышат. Ошондой оорулар менен оорупчу. Бирок андай оорулар 20, 30, 10 жылдан кийин, көп жылдардан кийин билинет. Анан ошону айтып кете турган нерсе, азыркы учурда доказательный медицина өнүгүп, медицинанын көптөгөн жетишкендиктерге жетип жатат. Азыркы учурда гепатит Б'га каршы мыкты деңгээлде дарылар чыккан. Эгерде сиз гепатит Б менен ооруй турган болсоңуз, ошол азыркы айта турган нерсем, эч качан камсана болбоңуз, эч качан өкүнбөңүз, бул оорудан айыксаңыз болот. Мынакей бул жакта мен сиздерге булакты дагы көрсөтүп койгон. Бул маалыматтарды кайсы булактан алып мен сиздерге баяндап жатам. Түшүнүктүү, Анда эмесе эми кимдердин ооруп калуу ыктымалдуулугу чоң? Ушул гепатит Б менен кимдер ооруп калышы мүмкүн? Балким араңыздардан ушул жерде жазылгандардан дагы болуп калышы мүмкүн да. Бул оору менен биринчи эндемикалык райондордо, бул эндемикалык райондор, эндемический район деп коет. Баягы вирустар, бактериялар көп кездешкен райондорду ушинтип атап коет медицинадачы. Ошондой райондордо төрөлүп калган балдар, мисалы, көп бул гепатит Б'га чалдыгышат. Ошондой эле гемодиализ алып жүргөндөр, анткени өзүңүздөр билгендей эле постоянно укол сайылат организмге. Анан гомосексуализм менен алектенгендер, ошондой эле ВИЧ оорусу менен ооругандар, бул ооруга аябай жөндөмдүү болот. Ошондой эле HBS антиген алып жүргөн адамдар менен жыныстык катнаш кылгандар дагы бул оору менен ооруп калуу коркунучу бар. Түрмөдө отурганда да ар кандай ал жакта да ар кандай жаман иштер болгондуктан ушул гепатит Б менен ооруп калуу коркунучу бар. Ошону менен адамда эгер боору постоянно ооруп, АЛТС-ны текшерсе постоянно повышенный болуп жүргөн болсо, анда ал адамда дагы гепатит Б менен ооруп калуу коркунучу бар экен. Ошондой эле медсестралар, врачтар, наркотиктерди колдонгондо, наркомандар, анан денесине татуировкаларды кылган адамдар ушул гепатит Б менен ооруп калуу коркунучу бар. Ошол себептүү сиздерге айтарым, урматтуу катталуучулар, мындай адамдардын катарын толуктабаңыздар, мындай нерселерди жасоодон абайлаңыздар. Анткени гепатит Б оорусу бул жеңил оору эмес. Түшүнүктүү? Кыскача түшүнүктүү болду бул слайд. Анда эмесе биз кийинки слайдка өтө турган болсок,
бул оорунун кандай белгилери болушу мүмкүн? Эң бул жерде мен сиздерге айта турган белгилер эң көп кездешкен белгилердин катарына кирет. Адам алсырашы мүмкүн, чарчашы мүмкүн, эч нерсеге көңүлү келбейт, табити жоголот, арыктап баштайт кадимкидей. Ошондой эле дененин жана көздүн саргайуусу башталат. Анан кийин ушул гепатит Б менен ооругандардын баягы заразы кадимкидей мындай күңгүрт абалда болуп калат да, темный болупчу. Заразы кадимкидей күңгүрт абалда болуп, ал эми баягы заңы болсо, заңы ак светке өзгөрүп кетет, ак өңгөчү. Ошол жерден байкасаңыздар болот, бул оору менен ооруп калдыңыздарбы же жокпу. Ошондой эле адамда көңүл айлануу, кусуу, ушундай симптомдор пайда болушу мүмкүн. Анан оң кабырганын астын оорузу, мисалы. Бул не только гепатитте, башка учурларда да кездеши мүмкүн, бирок гепатит Б'де дагы ушундай учурлар сөзсүз түрдө кездешет. Иштин өтүүсү жана муундардын оорузу гепатит Б'де эмнеген кездешет экен, урматтуу катталуучулар. Түшүнүп алдыңыздар. Эгерде сиздерде кандайдыр бир ушул айтып кеткен белгилер болуп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп коюуну сиздерге сунуштайм. Эми кандай текшерүүнүн түрлөрү бар, диагностиканы кандай абалда кылат? Мен бул жерде сиздерге эң жеңилдетилген абалда айтып жатам. Негизи врачтарга бул темалар өтө кеңири айтылат. Инфекционисттер бул теманы өтө кеңири окушат. А мен сиздерге өзүңүздөрдүн тилиңиздерге максималдуу түрдө жөнөкөй абалда сиздер түшүнүп калууңуздар үчүн ушундай форматта айтып жатам. Гепатит Б'ны диагностика кылып аныктоо үчүн эмне нерселер керектелет, ошолор тууралуу сүйлөшөлү. Бул гепатиттин бар же жогун билүү үчүн HBS антиген деген бар да, баягы окумуштуу тапкан антиген, ушул антиген. Ушул антигени алгач аныктоо керек. Негизи гепатит Б биздин организмибизде 4 жумага чейин эч кандай симптом бербей, эч кандай оору бербей, билинбей эле жүрөшү мүмкүн. А бирок биз HBS антигенди текшерүү менен биздин организмибиз гепатит Б'га канчалык бир деңгээлде иммунитет бөлүп чыгарып жатканын эмне кылабыз? Аныктай алат экенбиз. Эгерде биздин организмибизде ИФА аркылуу ушул HBS антиген аныкталса, анда эмне биз гепатит менен ооруп жатабыз дегендин белгиси. Эгер ушул HBS антиген аныкталары менен положительный чыгып кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө оорунун кайсы стадиясында болуп атат азыркы учурда, жаңы башталып атабы же болбосо аябай өөрчүп турган учуру же өнөкөт формадагы оорубу, ошол нерсени аныкташ үчүн анткени ошол формасына жараша дарыланат да бул гепатит Б'дачы. Ошол себептен ошондой учурларды аныкташ үчүн сөзсүз түрдө HPE антиген, иммуноглобулин М, иммуноглобулин G, ДНК-сын, анти-HPE антигенин эмне кылыш керек экен? Сөзсүз түрдө аныкташ керек экен. Түшүндүңүздөр, ушул жерди скрин кылып алсаңыздар өзүңүздөргө сөзсүз түрдө керек болот. Анан дагы лабораториялык диагностикалык изилдөөлөргө эмнелер кирет? Дагы башка ар кандай сиздерге инфекционисттер өздөрү сунуш берет. Ошол жерден дагы УЗИ кыласыздар, инструментальный диагностика жүргүзөсүздөр. Печенде эч кандай бир сироз пайда боло элекпи, канча жылдан бери ооруп келип атат, ошол нерселерди баарын аныктайсыздар, урматтуу катталуучулар. Эми гепатит Б'нын дарылоо ыкмасы кандай болот? Азыркы учурда гепатит Б'га каршы дарылар чыккан, эффективдүүлүгү аныкталган. Дарылоо инфекция оорулары менен алектенген мыкты врачтын көзөмөлүндө гана жүргүзүлүүсү керек. Мен бул жерде сиздерге айтып жаткан дарыларды сиздер бара калып аптекадан ала калып ичкенге болбойт. Анткени бул дарылардын дозировкасын ар бир адамга инфекционист врач аныктап бериш керек. Ошондо гана эмне колдонсо болот экен. Анткени бул дарылар жөнөкөй дарылар эмес. Бул дарылар организмге өтө кооптуу дарылар, бирок айла жок ичкенге туура келет. Ал дарылардын ичине эмнелер кирет? FDA деген организация ушул дарыларды эффективдүү деп аныктаган. Алардын ичине ламивудин, телбувидин, энтекавир, тенававир, ПФА, ошондой эле боорду трансплантация кылуу, боорду алмаштыруу. Эң жакшысы, эгерде адамда мүмкүнчүлүк болсо, эгер фульминантная форма гепатита деп коет, баягы өтө курч абалда баягы гепатит циррозго кабыл кылат да. Ошондой учурда эмне кылганга, ушу боорду алмаштырганга туура келет. Эгерде консервативный лечение жардам бербей жаткан болсо, анда операция жолу менен боорду трансплантация кылганга эмне туура келет экен, урматтуу катталуучулар. Баарыңыздарга түшүнүктүү болуп жатат деген ишеничтемин. Эми мына биздин бүгүнкү темабыздын эң кызыктуу жерине келди.
жана айтып кеткендей эле вакцина тууралуу көбүңүздөрдө суроолор болчу. Эми вакцина тууралуу кыскача сүйлөшөлү. Мен бул жерде вакцина тууралуу реалдуу түрдө өзүмдүн ушул орточо деңгээлде айтканды туура көрдүм. Мен мисалы вакцинага өтө каршы чыгып, же болбосо вакцинаны аябай мактап, ар бир адамга сунуштап, алгыла деген врачтардан эмесмин. Мен дагы ар бир нерсеге, ар бир маалыматка өзүмдүн көз карашым, өзүмдүн оюм менен айткым келет. Ошол себептүү бул жаатта да вакцина тууралуу дагы мен сиздерге ошол өзүм билген, өзүм тактаган маалыматтардын негизинде айтып берем. Эгерде мен айткан нерселерди кааласаңыздар кабыл алсаңыздар болот, кааласаңыздар кабыл албасаңыздар болот. Анткени бул менин жеке изилдөөм. Балким сиздерге эгер мен эч кандай сиздерге вакцина алгыла же албагыла деп зордобойм. Ар бириңиздердин мээңиздер бар, ар ким өзү чечим чыгарат. Анда эмесе вакцинаны сайдыруудан мурун мен сиздерге айтар кеңешим, ар бир адам вакцинанын эффективдүүлүгүн жана коркунучсуздугуна эмне канааттаныш керек. Өзүңүздөр билгендей эле биздин Кыргызстанда сайылып жүргөн вакциналардын кээ бирөөлөрү таптакыр эле эффективдүүлүгү даже аныкталбай калган. А бирок биздин адамдарга, балдарыбызга эмне сайылып келе жатат. Ошол себептүү вакцина алууда сөзсүз түрдө анын эффективдүүлүгүн жана коркунучсуздугун аныктоо керек. Анткени биздин организм бул өтө уникалдуу. Организмге ойду келди ар нерселерди сая бербеш керек, иче бербеш керек. Ошол себептүү аныктап өзүңүздөр ичиңиздерден эмне канааттанышыңыздар керек. Азыркы учурда гепатит Б-га каршы вакцинанын көп түрлөрү бар. Частный лабораторияларда да сатышат өздөрү. ГОСТо дагы бесплатно саят бала жаңы төрөлгөндө. Түшүнүктүү, азыркы учурда вакцинаны тандоодо аябай көп выбор бар. Бирок ошол вакциналардын эң известныйлары, эң белгилүүлөрү ушул Recambivaks жана Engerix деген ушундай вакциналар бар. США-да ушундай вакциналарды алышат адамдар. Алар максималдуу түрдө өнүккөн өлкөлөр өздөрүнө более-менее безопасный кылып, мыкты деңгээлде кылып чыгарышат вакциналарды. Бирок бул вакциналарды дагы ойду келди сайбай, сөзсүз түрдө врачтын көргөзмөсү менен абсолюттук көргөзмө болуп жатса, анда эмне сайдырууга туура келет. Мен сиздерге мына бул жерде атайын вакцинаны кимдерге сайылыш керек, сөзсүз түрдө сайылууга керек болгон адамдардын атайын тизмесин аныктап койгом. Эгерде сиз дагы ушулардын ичине кире турган болсоңуз, анда уже вакцина албай койгонго караганда жакшыраак болуп эсептелет. Мисалы, постоянно арак ичкен адамдар бар, арак ичкендердин боору өтө бир ушундай ооруларга эмне туруштук бере албай калат. Алардын иммунитети да алсыранып болот. Мына ошондой арак ичкен адамдар эмне вакцинаны алып койсо, алар үчүн пайдасы зыянына караганда көбүрөөк болот. Анан жана айтып кеткендей эле гомосексуализм менен алектенгендер биздин өлкөдө ойлобоңуздар, бул эмнени эле айтып атат деп. Биздин өлкөдө да ошондойлор бар экен. Анткени алар бири-бири менен ошондой жыныстык катнаш жасап, жыйынтыгында башка адамдарга ооруну жугуздуруп атат. Ошондой адамдар мен ойлойм биздин катталышлардын ичинде андай адамдар болбосо керек. На самом деле бирок бул маалымат кимдир бирөөгө жете турган болсо, ошондой адамдар эмне алыш керек сөзсүз түрдө. Анан үй бүлөсүндө гепатит Б менен ооруган адам болсо, үй бүлө мүчөлөрүнө дагы лучше алып коюуну мен сиздерге сунуштайм. Эгерде үйүңүздөрдө гепатит Б менен ооруган адам болсо, анткени бул генетикалык жактан дагы берилиши мүмкүн. Эгер энеде мисалы боюнда бар аял кош бойлуу кезинде гепатит Б менен ооруп калып, гепатит Б аныкталган болсо, анда баягы жаңы төрөлгөн балага дароо сайбай, тескерисинче 1 ай өткөндөн кийин интерферон менен биргеликте вакцинаны сая турган болсо, анда эффективдүүлүк аныкталган. Дагы сиздерге айтып кете турган нерсе, гепатит Б эмне себептен энеден балага жугуп кетиши мүмкүн. Анткени баягы төрөлүп жатканда эненин каны аркылуу балага жугуп кетиши мүмкүн. Бирок сүт аркылуу, эненин сүтү аркылуу гепатит Б жукпайт, ВИЧ жугат мисалы. Анан медицина тармагында иштеген адистерге сөз түрдө мен сунуштайт элем. Мен анткени мына өзүм дагы медицина жаатында иштегендиктен, анткени ар бир медик ар бир адамдын каны менен байланыш болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептүү мен дагы 2 жыл мурун атайын алып вакцина алгам, гепатит Б-га каршы полностью экөөнү алгам. Бирок башында кандайдыр бир патологиялык процесстер болгон, бирок өтүп кеткен. Мен атайын өзүмдүн акчама сатып алгам. Өзүмдүн акчама, мамлекет берген эмес, өзүм акчама платный эле сатып алгам. Ошол нерсе более-менее безопасный. Анткени медиктер үчүн, эгерде араңыздарда медиктер отурган болсо, сөзсүз түрдө алып коюуну сиздерге эмне сунуштайм. Анан кийин 6-пункт, ошол азыркы учурда өзүңүздөр билгендей эле ар кимдер менен ойноштук кылып, тигиге барып, налево, направо баргандар аябай көбөйүп кетти. Ошондой адамдар дагы вакцинаны алып койсо, өзүнүн үй бүлөсү үчүн,
бала чакасы үчүн эмне коргонуу болуп эсептелет. Бул жерде айткандары ушул 6 пункттагы адамдар эгер ала турган болсо вакцинанын зыянына караганда бир аз да болсо пайдасы көбүрөөк. Бул жерде конкреттүү түрдө ортолук деңгээлде кармалып мен сиздерге айтып жатам. Түшүнүктүү эми дагы вакцина тууралуу айта турган болсок, вакцинаны башка учурда алуунун эч кандай кажети жок, урматтуу катталуучулар. Ушул гепатит Б анан кийин кээ бирки инфекционисттер аябай эле ой вакцина албасаң болду сенин жашооң жок, сен сөзсүз түрдө каалайсыңбы каалабайсыңбы алышың керек деп ушундай ар кандай сөздөрдү айтып келишет, адамдарды коркутуп, жүрөктөрүнө мындай коркулуу нерселерди салып, анан кийин жыйынтыгында вакцинаны саюуга муктаждык деле болбогон адам вакцина алып тескерисинче ар кандай побочный действиялар болуп адамдын ден соолугу үчүн зыян болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиз ошол баягы зона рискага кирбесеңиз, анда алуунун эч кандай кажети жок. Анткени жана айтып кеткендей эле биздин организм 80% учурда бул оору менен күрөшө алат, урматтуу катталуучулар. Бул нерсени эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Тескерисинче организмди күчтөндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Анткени мен сиздерге дайыма айтып келем, айта берем, баардык биздин организмдеги патологиялык процесстерди биздин организмдин өзү гана жеңет. Баардык дарылар, вакцина жана башка ыкмалар алар жөн гана эмне биздин организмге жардам гана берет. На самом деле Аллах Таала биздин организмди ушунчалык уникалдуу кылып жаратып койгон. Биздин организмибиз көптөгөн ооруларды жеңүүгө өтө жөндөмдүү. Ошол себептүү динде дагы айтылат, Аллах Таала бир ооруну шыпасын жөнөтмөйүнчө ооруну жөнөтпөйт дейт. Ошол себептүү ар бир ооруга эмнекен шыпа бар экен, урматтуу катталуучулар. Анда эмесе кийинки слайдка өтөлү. Эми вакцина тууралуу, вакцинанын эффективдүүлүгү тууралуу, ушул гепатит Бга каршы вакцина реалдуу түрдө далилденгенби же далилденген эмеспи? Мынакей мен сиздерге бул жерде бир гана изилдөө ишин алып келдим далил катары. 2012-жылкы Израилде өткөрүлгөн изилдөөдө гепатит Б менен жабыркагандардын саны 1977 жана 1991-жылы жабыркагандардын саны менен бирдей эле болуп калган. Анткени 2012-жылкы баягы вакцина уже 1990-жылдан кийин сайылып баштаган да. Анткени 2012-жылкы изилдөөдө бүт адамдар вакцинаны алгандар, көпчүлүк адамдар вакцина алган адамдар болгон. Демек бул нерсе менен окумуштуулар эмне деген жыйынтыкка келип атат? Эгер адам дейт баягы вакцинаны алуу менен дейт тескерисинче вакцина албай жүргөн учурдагы менен эле азыркы учурда бирдей болуп атат деген ушундай чечимге келишкен ушул изилдөөдө. Мынакей бул жерде булагы да турат. Ушул булактан кирип бул маалыматты тактап алсаңыздар болот. Буларды мен өзүм отуруп алып эле оюман сиздерге сүйлөп жаткан жерим жок. Ошол себептүү мени жаман көрбөңүздөр. Бул жерде мен конкретно сиздерге фактылар менен сүйлөп жатам. Андан кийин дагы вакцинанын эффективдүүлүгү тууралуу. Бирок интерферон менен биргеликте сайылган вакцинанын эффективдүүлүгүн баягы Cochrane систематикалык көрсөтмөсүндө эффективдүүлүгүн далилдеп кеткен. Баягы интерферон менен вакцина гепатит Бга каршы вакцинаны сайганда 92% өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөткөн. Бул жерде да мынакей булакты калтырып койдум. Бул жерде да Cochrane систематикалык көрсөтмөсүндө өтө чоң изилдөөлөрдөн болуп эсептелет. Демек бул именно бул жерде айтылып аткан нерсе ошол баягы жаш балдарга эмне эффективдүүлүгүн көрсөткөн экен. Вакцинанын эффективдүүлүгү боюнча айтып кеттим. Ошондой эле вакцинанын эффективдүүлүгү, урматтуу катталуучулар, максимум 10 жылга чейин болушу мүмкүн экен да. Максимум 10 жылга чейин. 10 жылдан кийин баягы сизди вакцинадан алган антитела акырынан жок болуп, кайра эле вакцина албагандай деңгээлге келип калышы мүмкүн экен. Ошол себептүү эгер адам гепатит Б менен өзү ооруй турган болсо, адамдын өзүнөн бөлүнүп чыккан антитела өмүр бою калышы мүмкүн да. Бул нерсени да эске алып коюш керек. Мынакей бул жерде да мен сиздерге булакты көрсөтүп кеткем. Андан кийинки вакцина тууралуу, эми вакцинанын коркунучсуздугу тууралуу. Бул жерде да мен эми өтө көп изилдөөлөр бар, өтө көп пикирлер бар. Бирок сиздерге мен бир гана нерсени айттым. 2009-жылкы Россияда өткөрүлгөн изилдөөдө 80% балдарда конъюгациялык саргаюунун баягы желтуха деп коет го, новорожденный желтухалардын негизи физиологический процесс да бул 7 күндө, 5-6 күндө өтүп кетиш керек. Бирок дейт ушул вакцина гепатит Бга каршы вакцина алган балдарда дейт 80%на дейт ушул баягы физиологический желтуха дейт көпкө чейин созулганы аныкталган экен. Бул нерсени мынакей бул жерге булакты таштап койдум, ушул жерден көрсөңүздөр болот. Тиги гепатит Бга каршы вакцина албагандарда андай учур кездешкен эмес. Мисалы, менин да балам мисалы
мисалы сразу алган жок гепатит Бга каршы. Анын желтухасы эмне 5-6 күндө билинбей эле өтүп кетти. Эч кандай мага мисалы көпчүлүк катталуучулар жазат, балам мисалы 1 ай болду төрөлгөнүнө дагы деле желтухасы кетпей жатат, саргайып эле жатат, денеси. Врачка барсам хафитол деген дары жазып берет, ичирсем болобу же ичирсем болбойбу дейт. Хафитол деген недоказанный фуфло дары. Эгерде сиздерде дагы ошондой желтуханы кетпей, балада саргаюу көп убакытка чейин созулуп жатса, анда тезинен врачтарга кайрылып, ошол жерден доказанный, далилденген медицина менен иштеген врачтарга кайрылып жардам алсаңыздар болот. Түшүнүктүү. Демек, вакцинанын коркунучсуздугу тууралуу мен сиздерге айтып кеттим. Ошол себептен менин да айткан бирден бир себебим жана жаңы төрөлгөн балага дароо эле сайбай, эгерде риск болсо, баягы баланы төрөп жаткан эне вакцина баягы гепатит Б менен ооруй турган болсо, анда жаңы төрөлүп жаткан балага дароо эле гепатит Б вакцинасын сайып салбай, тескерисинче 1 ай күтүп, баланын организми кичине көнүшүп, могу жашоого көнүшкөндөн анан кийин интерферон менен биргеликте сайса, жана айтып кеткендей эле Кохрейн изилдөөсүндө эффективдүүлүгү аныкталган. Ал эми дагы эгерде сизде мисалы кош бойлуу учуруңузда эч кандай гепатит Б менен оорубай эле жөн эле жүрсөңүз нормалдуу түрдө, анда балага вакцинаны жаш кезинде сайдырууну мен сиздерге сунуштабайм. Тескерисинче бала баягы чоңоюп калгандан кийин, эгерде медик болуп чыкса же башка ушундай медицинага тиешелүү адам болуп чыкса, анда ошондо эмне вакцинаны сайдырып койсо болот. Анткени чоң адамдын организми жаш балдардыкына караганда более чыдамдуу болот, более побочный действиялар азыраак болот. Мына ошондойчо, урматтуу катталуучулар. Так, вакцина тууралуу дагы айта кетсек, вакцина гепатит Бга каршы вакцинаны таптакыр сайдырбаганда өлкөлөр бар экен. Мисалы Европа өлкөлөрү. Бул өлкөлөр негизи бизге окшогон кедей кем багал өлкөлөрдүн катарына кирбейт. Булар конкреттүү түрдө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет. Мисалы Финляндия, Дания, Исландия, Венгрия ушул өлкөлөрдө таптакыр эле гепатит Бга каршы вакцина сайдырбайт экен. Жана мен айтып кеткен 6 топтогу адамдарга да сайдырбайт экен. Эч ким бизден сайдырбайт экен. Бирок эң кызыгы ушул өлкөлөрдө гепатит Бнын өрчүүсү, эпидемиясы аз кездешет экен. Анткени бир жагынан аларда жашоо образы башкача, алардын иммунитети мыкты деңгээлде, жада калса гепатит Б менен ооруй турган болушса дагы, алар эч кандай белгисиз абалда гепатит Бны өткөрүп жиберишет. Ошол себептүү сиздерге айта турган нерсе, эң башкысы биздин өзүбүздүн организм. Ошол себептүү өзүбүздүн организмибиздин резервдик функцияларын аябай мыкты деңгээлде күчтөндүрүш керек. Ошол себептүү кыргыздардын организмин күчтөндүрүү максатында мен өзүңүздөр билгендей эле ден сак жашоо кадам курсун өтүп жатам. Азыркы учурда 4-сабакка келип калдык. Кудайым буйрса дагы алдыда 10 сабактай калды, 11 сабак. 11 сабактан кийин анан сөзсүз түрдө биздин ошол окуучулардын жыйынтыгы менен сиздерге бөлүшөм. Бирок азыркы учурда биздин курсубузга катышып жаткан окуучулар ушунчалык жакшы жыйынтыктарды алышып жатат, өздөрүн жакшы сезип жатышат, жашоого болгон көз карашы өзгөрүп жатат. Демек, жыйынтыктап айта турган болсок, урматтуу катталуучулар, вакцинаны мен жогоруда санап өткөн жаш чоң адамдардын вакцина алып коюусу коом үчүн да, өздөрү үчүн да пайдалуу. Баягы зона рискага кирген адамдар, 6 топтогу адамдар вакцина алып коюусу өздөрү үчүн жана коом үчүн пайдалуу. Ал эми жаш балдарга дароо төрөлгөн соң вакцина сайдырууну сунуштабайм. Бул менин жеке пикирим. Анан дагы эскертип коеюн. Бул менин жеке пикирими, сиздер далил катары мисалы колдонбой эле ар кимиңиздер өзүңүздөр чечим чыгарыңыздар. Мен сиздерге жөн гана маалыматтарды берип жатам. Ар кимдин өзүнүн мээзи бар, ар ким өзү чечим чыгара алат. Бул жерде мен сиздерди эч нерсеге чакырбайм, вакцинаны такыр алдырбагыла же алдыргыла деп. Мен просто өзүмдүн пикиримди сиздерге айтып, баяндап жатам, урматтуу катталуучулар. Мына гепатит Б тууралуу сиздерге кыскача баяндап бердим, урматтуу катталуучулар. Кээ бирөөңүздөргө түшүнүктүү болду, кээ бирөөңүздөргө түшүнүксүз болуп калды. Бирок ушул эфирди сактаганга аракет кылабыз. Балким кимге эгер түшүнүксүз болуп кала турган болсо, эфирди кайрадан лентага чыкканда көрүп, кененирээк түшүнүп алсаңыздар болот. Гепатит Б'нын белгилери боюнча айтыңызчы деп бул жакта бирөө суроо берген экен. Гепатит Б'нын белгилери тууралуу мен сиздерге айтып кеттим. Жогорку слайдтарда айтып кеттим. Саламатсызбы? Сезондук аллергия жөнүндө кененирээк маалымат бере аласызбы? Урматтуу катталуучулар, бул жерде аллергия тууралуу эгер сүйлөшө турган болсок,
сөз өтө көп болуп кетет. Аллергияга мен Кудай бурса сөзсүз түрдө сиздерге ушундай форматта сонун кылып кененирээк маалымат бергенге аракет кылам. Бирок сиздерге азыр баяндап кое турган нерсем, эң негизги нерсе, ушул аллергия менен ооругандар эгерде кандайдыр бир аллергический реакция болуп атса, ушул аллергендерди колдонбогонго аракет кылыңыздар. Мисалы аллергендерге эмнелер кирет? Арахис кирет, сүт кирет, мисалы сүт, баягы уйдун сүтү кирет, аллерген болуп эсептелет. Эгерде сизде аллергия эч айыкпай жаткан болсо, ошол баягы тамак ашты дагы кароого туура келет. Анткени кээ бир адамдарда ушул тамак аш себептүү аллергия пайда болушу мүмкүн. Балыктан да аллергия болушу мүмкүн. Ошол себептүү лабораторияга барып текшерип койсоңуздар болот. Анан кийин бул аллергияда негизи иммунитет системасы өтө чоң ролду ойнойт. Простагландиндер, иммуноглобулин Е деп коет. Именно ошол заттардын саны көбөйүп кеткенде адамдын организминде аллергиялык процесс пайда болуп, жыйынтыгында эмне болот экен? Аллергическая реакция, өтө дискомфорт создавать этет, мурдун бүтөт, көзүңөн жаш коюлат, өтө дискомфорт болот. Анан кийин аллергияга каршы дарылар бардыгы жоң, анан симптомду снимать этиш үчүн аллергиядан арылгыңыз келсе, организмди жакшыртыш керек, жашоо образын жакшыртканга туура келет. Медицинадагы аллергологдор өздөрү мойнуна алышат, баардык баягы дарылар жоң гана баягы симптоматиканы жоготуп, ушундай абалда эмне кылат экен, убактылуу кетиргенге себеп болот экен. Бул жерде саламатсызбы, жаш балдарга любой эле прививканы сайдырбай турган жакшыбы деп атат. Бул жерде кээ бир прививкаларды жаш өткөндө сайдырганга туура келет. Мен сиздерге ар бир прививканы, мисалы биздин өлкөдө сайылып жаткан ар бир прививканын эффективдүүлүгүн, безопасностун мен сиздерге сөзсүз түрдө баяндап берем. Өзүңүздөр ошол жерден чечим чыгарасыздар. Анткени мен бул жерде отуруп алып, ооба сайдырбагыла, андай кылгыла, мындай кылгыла, тескерисинче же сайдыргыла ар бирин деп айтканга укугум жок. Биринчиден, анын нерсени да туура деп көрбөйм. Анткени мен сиздер үчүн эч качан жоопкерчилик ала албайм. Мисалы мен сиздерге сайдырбагыла деп коюп, сиздер ошол вакцина сайдырбай ооруп калып, анан кийин силер мага келип алып өмүр бою мени каргап, ушул доктор Турабеков деген ушунун айткан кеңешин айынан мен вакцина сайдырбай, жыйынтыгында өмүр бою инвалид болуп калып кеттим деген ар кандай ушундай сөздөр болушу мүмкүн. Же тескерисинче баарына вакцина сайдыргыла десем, тескерисинче мына ушул доктор Турабековдун кеңешин айынан вакцина сайдыра коем деп, мына баламан айрылдым деп өмүр бою мени каргап жүрсөңүздөр кандай болуп калат? Ошол себептүү мен эч качан сиздерге бул жаатта прямой жооп бербейм. Ар бириңиздер чечимди өзүңүздөр чыгарыңыздар. Мен сиздерге просто маалыматты гана бергенге укугум бар. Чачым аябай көп түшөт. Эмне себептен болушу мүмкүн? Эмне кылсам болот? Аябай корком дейт. Урматтуу катталуучу, эч качан коркпоңуз. Эмне себептен коркосуз сиз? Эч качан таз болуп калбайсыз. Таз болуп калуудан коркпоңуз. Биринчиден сиз психологияңызды жакшыртыңыз. Эч нерседен коркпош керек. Ар бир сизге берилип жаткан баардык патологиялык процесс сиз үчүн бул чоң жакшылык. Эгерде чачыңыз түшүп жатса, анан кийин бул жерде конкрет түрдө баягы каныңыздагы темирди изилдеш керек, гемоглобинди көрүшүбүз керек, фолиевый окислотаны көрүш керек. Ошондой эле прогестерон деген гормон бар. Эндокринологдун сөзсүз түрдө осмотруна барып коюңуз. Көпчүлүк чачы түшкөндөр трихолог менен гана чектелип калат. Жок, эндокринологко да барыңыздар, гастроэнтерологко да барыңыздар. Анткени кандайдыр бир витаминдер, бир ошол баягы тамак аш сіңирүү системасынын ооруларынын себебинен кандайдыр витаминдер сиңбеши мүмкүн. Ошол себептүү бул жерде комплекстүү түрдө подход кылыш керек. Анан бул жерде мен прямой эфирден сиздерге чачың түшүп жатабы, муну кыл, тигини кыл деп айтып койгонго болбойт. Анткени ар бир адамдын чачынын түшүү процесси ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөрдүн себеби вообще бөлөкчө болушу мүмкүн, кээ бирөөлөрдүкү бөлөкчө болушу мүмкүн. Ошол себептүү алгач чачыңыз эмне себептен түшүп жатат, ошону аныкташ керек. Анан сизге айтар кеңешим, эч качан коркпоңуз, нерв болбоңуз. Анткени бул оору келгенде тескерисинче сүйүнүңүз. Анткени бул нерсе эмне биз үчүн чоң жакшылык. Анан кийин дайыма ушул ооруп жатканда өзүңүздөн төмөндөрдү караңыз. Чачыңыз түшүп жатса, чачы жокторду караңыз. Ошондо сиздеги баягы психологиялык жактан коркуу сезими кетет. Мынакей бул жерде айтып жатат, анализи 9 жылдан бери гепатит Б, бирок эч жери оорубайт. Эмне кылыш керек? Демек, бул жерде мен айтып кеткендей эле HBS антиген аныкталып жатса, баягы айтып кетпедимби, если аныктала турган болсо, гепатит Б'нын ушул ооруу процесси кайсы учурда жүрөт? Мисалы, кээ бир учурда жана жогорку слайдтарда айтып кеткендей эле,
острый периодунда башкача антиген пайда болот, ал эми вообще-то айыгып кеткенден кийин деле антиген чыга берет, гепатит Б депчи. А бирок ал нерсенин чыгуусу адам ооруп жатат дегендин белгиси эмес. Тескерисинче ошол ооруга каршы эмне иммуноглобулин, иммунитет пайда болду дегендин белгиси болуп эсептелет. Ошол себептүү мыкты инфекционистке барып, ошол жерден кеңешип, гепатит Бга каршы баардык антитела, антигендерди тапшырып, ошол жерден аныктап алсаңыздар болот, урматтуу катталуучу. Бул жерде суроо берип жатат. Пиковид IQ 8 жаш балага канча дозада берсем болот? Сиздин билимиңиз жөнүндө билгим келет. Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. Иса Конович Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын бүтүрүүчүсүмүн. Менин актуальныйымда диплом, бардык документтерим ошол жактан көрсөңүздөр болот. Мен сиздерге бул жерде эч кандай бир медициналык жок, илимим жок эле чыгып алып сүйлөп аткан жерим жок. Ошондой эле жалпы практикалык врачмын. Жалпы практикалык врач деген баардык ооруларды өстүртөн карап, кайсы бир адиске жөнөтүп, анализдерди сунуштап, ушундай поверхностно баардык ооруларды карайт. Жаш балдарды, чоңдорду, чалдарды, кош бойлууларды, кемпирлерди баарын эмне кароого компетенциясы үстүртөн карайт. Бирок анан ошондой эле узкий специалисттерге ушул жалпы практикалык врач жөнөтүп турат. Пиковид IQ деген балаңыздын эч кандай памятин күчөтпөйт. Сиз ойлоп коюңуз, муну берсем мен балам супер-пупер умный болуп кыйын болуп кетет деп, баланын памятин күчөтүш үчүн мындай витаминдер жардам бербейт. Ошол себептүү бул пиковид IQ-ну берүүнүн мен сизге сунуштабайм. Жөн эле акчаңыз кетет. Эгер акчаңыз көп боло турган болсо, алып берип кое бериңиз. Варикоз боюнча дейт. Варикоз боюнча айта кетиңизчи, кантип алдын алса болот? Варикоз боюнча ушул ар бир прямой эфир болгон сайын катталуучулар сурайт. Анткени биздин өлкөдө действительно варикоз менен ооруган адамдар көп экен. Варикоз оорусу дагы бул оңой оору эмес. Анткени бул жерде баягы биздин веналардагы кан айлануу начар иштеп, жыйынтыгында отток жакшы болбой калат да. Анан кийин ошол жерде тромбтор пайда болот дагы, биздин жүрөгүбүзгө туруп инфаркт кылышы мүмкүн, инсульт кылышы мүмкүн. Варикозду алдын алуунун эң негизги ыкмалары бутка нагрузка бербеш керек. Эгерде варикоздун алгачкы белгилери болуп жаткан болсо, баягы бромелайн деген фермент кармаган азык заттарды көп колдонууга аракет кылыш керек. Анткени биздин эң негизги максат баягы венанын стенкаларын жакшыртышыбыз керек да. Варикоз менен ооруган адамдарда ошол веналарынын стенкалары аябай ичкерип кетет, жука болуп калат. Анан кийин веналары шалбырап калат да, жыйынтыгында баягы кандын өйдөгө чыгуусу начарлайт дагы, венадагы клапандар начар иштеп, жыйынтыгында эмне болот? Варикоз келип чыгат. Эгерде варикоз 3-4 степень болуп кетсе, аябай чоң болуп чыгып атса, анда лучше флебологический центрге барып эле операция жолу менен мүмкүнчүлүк табып, операция кылдырып койгонуңуз ошол жеңилирээк болот. Түшүнүктүү, түшүнүктүү. Анан кийин варикозго каршы доказанный препараттардан, мисалы, флебойлия деген препарат доказанный болуп эсептелет. Ал нерсени деле, ал препараттар деле негизи жаңы башталып келе жатканда ошондо жардам бериши мүмкүн. Бирок мен сиздерге баягындай чулки-мулки, жанагындай бинттерди ороону сиздерге сунуштабайм. Тескерисинче денеңиздер свободный болсо варикоз менен ооругандарда, ошол более-менее варикоздон тезирээк арылууга эмне түрткү берет. Түшүндүңүздөр, Анан балыкты көп колдонуңуздар варикоз менен ооругандар. Эгер көп колдонбосоңуздар, омега-3 деген витамин уктуңуздар беле, ошону көбүрөөк ичишиңиздер керек болот. Анткени омега-3 биздин баягы сосудтардын стенкасын өтө мыкты деңгээлде бекемдейт. Так. Бул жерде катталуучу сурап жатат. Кызым 2 жыл мурда гепатит А менен ооруган, 6 жашта, тамак жакшы жебейт, көңүлүм айнып атат деп, каяка кайрылсак болот дейт. Урматтуу катталуучу, сөзсүз түрдө гепатит Адан кийин да балдар текшерип туруш керек. Жакшы инфекционист табып, инфекционистке кайрылыңыз. Почка баягы печендин ILT, AST'ын текшертиңиз, общий билирубинди текшертип коюңуз. Андан кийин сизге инфекционист көрүп, ошол анализдеринен дальше эмне кылыш керек экенин айтат. Ушул суроо дагы мага аябай көп келет. Кош бойлуу аялга гриппке кандай дары сунуштайсыз? Менен мисалы бүгүн баягы фарм сервис дегендин мобильный приложениясы орнотулган эми телефонумдачы. Ошол жерден мага мындай объявление келиптир, рекламачы. Кош бойлуу учурда эң гриппке эффективдүү дары грипферон деген деп туруп, грипферон деген дарыны сунуштап атат да. Грипферон деген ал гомеопатический препарат. Сиздер аптекага барып калып, урматтуу аптекачы, мен грипп болуп атам, мага бир нерсе берчи дегенде, мен могу грипферонду тамызсаң мурдуң айыгып кетесиң деп сиздерге сунуш кылышы мүмкүн. Ошол себептүү кош бойлуу учурда гриппке, вообще-то гриппке негизи эч нерсе кылуунун кереги жок. Анткени бул грипп өзүнөн өзү 3 күндө өтөт.
если ошол реалдуу түрдө грипп болсо. Анан көпчүлүк биздин катталуучулар ОРВИ деген остро респираторный вирусный инфекционный заболеваниялар бар да, ошол ооруларды грипп менен алмаштырып эле, грипп эмне экенин жакшы билбей эле, грипптин реалдуу түрдө гриппи же башка оорубу, башка вирустук оорубу аны аныктабай эле грипп болуп калдым деп эле ушундай сөздү айтышып берет да. Ошол себептен бул темада кененирээк сиздерге бир маалымат берүү максатында мен жакында кош боло сасык тумоо аттуу китебим чыгат. Ошол жакта кандай учурда грипп болушу мүмкүн адам, кандай учурда грипп болбошу мүмкүн, кандай учурда башка инфекциялык оору болушу мүмкүн, ошолорду мен сиздерге кенен баяндап берем. Анан гриппке кандай подход кылыш керек. Анан сиздерге айтатым, азыр кош бойлуу учурда эгерде температураңыз 38тен өйдө болуп жатса, анда парастемол гана колдонууга аракет кылыңыз. Оозуңузду фурацилин менен чайкаңыз, туз менен, сода менен чайкаңыз, физраствор менен мурдуңузга чачыңыз, аквамарис чачыңыз. Мисалы, гриппте эмнелер болот основном? Тамак ооруйт, мурун бүтөт, мурундан суу агат, тамак кытышат, ушундай эле. Симптоматический лечение көрдүңүздөрбү? Анан эч кандай бир дарыларды, мисалы, терафлюну дагы мен сиздерге сунуштадым. Тайлалхот, фуфломицин вообще эле, колдрекс дагы кош бойлуу учурда лучше сунуштабайм. Кош бойлуу учурда максималдуу түрдө дары ичпегенге аракет кылышыңыздар керек. Эгер врач көрүп туруп, дары ичпесең өлө турган абалга келип калсың десе, мына ошондо гана дары колдонсоңуздар болот. Так, варикозду азыр эле айтып кеттим, урматтуу катталуучу. Бул жерде мынакей суроо берип жатат. Макул, пикают IQ-нு сен фуфло деп атасың, эми баланын эске тутуусун жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек деп. Баланын эске тутумун жакшыртуу үчүн эң алгач көбүрөөк көңүл буруңуз балага. Баланы жаңы нерселерди айтып берүүгө аракет кылыңыз. Бала менен, чоң адам менен сүйлөшкөндө сүйлөшүңүз. Бала да деп коюп, ар кандай ыржаңдап, тыржаңдап ушундай сөздөрдү сүйлөбөй, тескерисинче бала менен өтө максималдуу түрдө мындай бир грамотный адам менен сүйлөшкөндө ошондой абалда сүйлөшсөңүз, баланын баягы дүйнө таанымы, кругозору өзөт дагы, изилдөөсү эмне болот, алдыга болгон умтулуусу артат. Баланын памятин күчөтүүдө эң негизги подход бул баягы баланын кадам таштоосуна түрткү берүү да. Анткени ойлобоңуздар, бүт эле умный адам бул өзүнөн өзү төрөлөт деп. Жок, умный адам өзүнөн өзү төрөлбөйт. Умный адам аракет менен умный болот. Ошол себептүү сизге эң главный балаңыздын баягы окууга болгон кызыгуусун арттырыңыз. Бир нерселерди эске тутууда АСаны колдонуңуз, мисалы бир нерсе менен салыштырып, түшүнөсүзбү? Ошондой эле жаңылыктардан көбүрөөк берип турсаңыз болот, мисалы бал менен аралаштырып, алар дагы мээге канчалык бир таасирин тийгизет. Жолдорду алмаштырып, башка жол менен ар күнү ар кандай жолдор менен алып келгенге аракет кылыңыз. Өмүрүндө көрбөгөн нерселерди көп көргөзгөнгө аракет кылыңыз. Сөзсүз эле дары эмес да бул жерде, көрдүңүздөрбү? Анан сөзсүз түрдө балдарга витамин D профилактикалык доза бериш керек. Анан бул жерде айтат, канды, гемоглобини кантип бат көтөрүүгө болот. Балдар үчүн мен сунуштаган ошол баягы гемоглобинди көтөрүүчү препарат бул актиферин деп аталат. Ал именно двухвалентная железа, двухвалентный, трехвалентный караганда организмге жакшыраак сиңет. Ошол себептен мен сиздерге актиферинди сунуштайм именно балдар үчүнчү. Жана чоңдор үчүн гемоглобинди көтөргөнгө мисалы сорбифер, дурилес доказанный препарат, гинотардиферон тоже доказанный препарат. Ошолорду врачтын көргөзмөсү менен дозировкасын жакшылап аныктап, анан кийин ичсеңиздер болот, урматтуу катталуучулар. Так, варикозду айттым, саламатсызбы дейт. Мен неактивный гепатит өмүр бою обострение болбошу мүмкүн. Неактивный гепатит болсо эч коркпоңуз, ал уже 80% айтып кеткендей эле адамдарда билинбей абалда өтүп кетет. Мына ушул жерде дагы бир ата-эне суроо берип жатат. Балам 5 жашта дейт. Иммунитетти көтөрүү үчүн кайсы витамин? Ушул ата-энелерге мен таң калам да. Эмнеге сиздер ушул иммунитетти көтөрүүдө дароо эле ушундай бир чудо таблетканы ойлойсуздар, ушул иммунитетти көтөрө турган ушул витаминди берсем эле баламдын иммунитети көтөрүп эле, балам эч оорубай эле ушундай супер-пупер болуп кетет деп. Негизи баланын жылына 5-6 жолу, 7-8 жолу ооруп турганы бул нормалдуу көрүнүш. Түшүнөсүздарбы? Ошол себептүү эч качан иммунитетке бир чудо дары издебей эле коюңуздар. Андай витамин да жок. Бирок профилактикалык дозада витамин Д'ны берип турууну сунуштайм. Ошондой эле көпчүлүк ушул алсыз шалдыраган ынжык балдарда көбүнчө гемоглобин жетишсиз болот, темир жетишсиз болот. Ошол себептүү темирдин деңгээлин аныктап, баягы канды көтөрүш керек болот. Ошондо балким балаңыздын баягы тамак болгон табити ачылып, тамактан ар кандай өзүнө керектүү витаминдерди алып, жыйынтыгында эмне иммунитети көтөрүлөт. Анан атайын мен ушундай
чудо таблетканы, жалаң чудо таблетканы сураган ата энелер үчүн мен пост жазып койгом. Баракчамда издесеңиз табасыз. Жаш балдардын иммунитетин кантип көтөрүү керек. Ошол жакта мен сиздерге 10дон ашык пункт жазгам. Ошол жерде окуп, ошол кеңештерди аткаруу менен балаңыздын иммунитетин жакшыртсаңыз болот. Түшүнүктүү, э? Бул жерде суроо берип жатат. Саламатсызбы байке? Витамин деги эле дарыларды тамак алдында ичүү керекпи же тамактан кийүү керекпи? Ар бир дарынын биодоступность деп коет. Мисалы, кээ бир дарыларды строго тамак менен ичкен айтат. Мисалы, препараты железаны ичкенде тамакка чейин ичиш керек болот. 30 мүнөт тамакка чейин. Кээ бир могу баттарды, мисалы витаминдер, мисалы витамин D3, омега 3, буларды уже тамак менен ичкенге туура келет, эгер витаминдер туура болсо. Ал эми башка конкреттүү медикаментозный лекарственный препараттарды ичүүдө сизге врач өзү айтат, бул дарыны тамакка чейин ич, бул дарыны тамактан кийин ич деп. А кээ бирки дарылар бар, тамак менен аралашабы, аралашпайбы, без разница. Иче берсе болот. Ошол себептүү ичип жаткан дарыңызга байланыштуу болот. Бул жерде бүгүнкү темага байланыштуу суроо берип жатат. Гепатит Б'дан кантип сактанабыз, вакцинасы жок эле дейт. Мен сиздерге жана айтып кеттим, биздин гепатит Б'дан организмди мыкты деңгээлде арылтыш үчүн баягы организмибиз өтө мыкты деңгээлде күчтүү болуш керек, урматтуу катталуучу. Ошол себептүү баарыңыздарга сунушум, мындай организмди күчтөндүрүүгө аракет кылыңыздар. Эч качан организмди дүйнөнү алдыга коюп, акчаны, жумушту баарын алдыга коюп, ден соолук эмне болсо болду да деген адамдардан болбоңуздар. Эртең ушинтип жүрүп, эртең башыңызга бир оору келип калганда өтө кыйналышыңыз мүмкүн, ыйлашыңыз мүмкүн, жакындарыңызга ооручулук келтиришиңиз мүмкүн, өмүр бою бул жашоодон өкүнүп өтүшүңүз мүмкүн. Ошол себептүү азыртадан ден соолугуңуз бар кезде организмди күчтөндүрүп, жана мен айтып кеткен 12 факторду өзүңүздүн жашоо образыңызга киргизип, ошондуктан мен сиздерге эмне себептен дароо эле мисалы ушундай курс ачып баштадым. Анткени мен дагы сиздердин ден соолугуңуздарга кандайдыр бир деңгээлде өзүмдү салым кошоюн, ушул адамдардын ден соолук жаатында ойлонуусун бир аз да болсо өзгөртөйүн, организмге маани берүүсүн кичине арттырайын, кызыктырайын ошол нерсеге, эң главный организмге өзгөчө көңүл буруу экенин жеткирейин деген максатта атайын кыргыз тилинде ушул баракчаны ачып мен сиздерге өтүп жатам. Мисалы, сабакка катышып жаткандардан да суразаңыздар болот. Алар үчүн максималдуу түрдө ушул организмди күчтөндүрүүчү ыкмаларды эмне сунуштап жатам. Эгерде сизде дагы ошондой кызыгуу болсо, ден соолугуңузду чыңдоого арттыргыңыз келсе, анда сиз эмне ошол ден сак жашоо кадам курсундагы кийинки курстарга катышып, эгер бул курска катышпай калсаңыз, ошол жактан организмиңизди күчтөндүрө турган методдорду сөзсүз түрдө үйрөнүп алыңыз. Анткени организм биз үчүн, ден соолук баарыбызга эмне аманат болуп эсептелет. Ошон үчүн аманатка кыянат кылбай, мынакей мен сиздерге остеохондроз тууралуу атайын пост жазгам. Остеохондроз деген вообще оору жок. Ал оору только жаш балдарда кездешет деп айткан элем. Анан кийин кээ бирки врачтар чыгып, сен эмнени эле сүйлөп атасың, МКБда жүрөт го деп ушундай сөздөрдү айтышат. Негизи бул остеохондроз деген көпчүлүк адамдарда физиологиялык абалда кездешүүчү ушундай оору. Жаш өткөн сайын баягы биздин омурткаларыбыздын кеминчектери акырындан начарлап отуруп, ушундай анан кийин баягы МРТга түшкөндө остеохондрозуң бар турбайбы деген жыйынтыкты чыгарат. Аны көргөн невропатолог эмне дейт? Булда эмне проблема болуп атат? Эмнеге баш ооруп атат десе, көрсө остеохондроз менен ооруган турбайбы деп туруп, анан кийин ноотроптор жазат. Мексидол, глиатилин, дагы эмнелер, кавинтон, баягы ушундай роносит, ушундай препараттар жазат. Алардын баары фуфло, эч кандай сизге пайдасы тийбейт. Ошол себептүү сизде остеохондроз эмес, алгач эмнеңиз ооруп жатат, ошол нерсени аныкташ керек. Алгач сизди кыйнап жаткан оору эмне? Балким сервикогенная головная боль болушу мүмкүн, балким миофасциальный синдром болушу мүмкүн, жана башка ар кандай неврологиялык оорулар болушу мүмкүн. Ошол себептүү жалаң эле остеохондрозду ойлоп эле ушул кыргыздарда мен таң калам. Баарын эле мындай башы ооруса эле, мойну уюза эле, ой менде остеохондроз бар окшойт деп эле ушундай ойлошот да. Массаж кылдырышым керек, анан башка кылдырышым керек деп. Ал нерселер жардам бербейт. Алгач ооруну точно аныкташ керек. Ар бир оору ушу медицина жөн-жөн эле келген жокту ушул убакка чейин. Ар бир оорунун өзүнүн аты бар. Конкреттүү түрдө өзүнүн дарылары болот. Ошого жараша эмне дарылаш керек, урматтуу катталуучу. Так.
мынакей бул жерде омега 3 жөнүндө жазып атат. Омега 3 6-7 жаштагы балага берсем болобу дейт урматтуу катталуучу. Албетте берсеңиз болот. Омега 3-ни лучше эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо күнүнө эмес, жумасына жок дегенде 3 жолу үй бүлөңүздөр менен балык жеп туруңуздар. Анткени омега 3-нин эң көп өлчөмү балыкта болот. Мисалы 900 сомго бир капсулаларды сатып албай, ошол 900 сомго балык жесеңиздер, ошол омега 3-ни көбүрөөк аласыз. Айрыкча майлуу балыктарды алганга аракет кылыңыздар. Арзан эмес, баягы лосось мисалы ошол балыктардан алганга аракет кылыңыздар. Аябай сиздердин ден соолугуңуздар үчүн пайдалуу болот. Негизи баардык эле витаминдерди тамак аш аркылуу алганга аракет кылышыбыз керек, урматтуу катталуучулар. Анткени баары бир органикалык витаминдер, тамак аш аркылуу кирген витаминдер биздин организмибиз үчүн өтө өзгөчө. Анткени башка витаминдер алар химиялык жол менен жасалат. Бизде именно Аллах Таала берген баягы мөмө жемиштерден, эттерден, витаминдерден, баягы азык заттардан эмне витамин алыш керек. Бул витаминдер тууралуу мен сиздерге витаминдер тууралуу чындык китебинин экинчи баскычы жакында чыгат. Ошол жакта дагы кенен баяндайм. Жаш балдарга обязательно бере турган витаминдердин тизмесин атайын ошол жакта көргөзөм. Эмне себептен жаш балдарга бериш керек, чоң доор иче турган, улгайып калган адамдар обязательно кайсы витаминдерди ичиш керек, мектеп жашындагы балдар кандай витаминдерди ичкени жакшы, ошондой эле мындай биздин курактагы 25-30 жаштагы адамдар кайсы витаминдерди ичкени жакшы, ошолорду кенен түрдө эмне баяндаганга аракет кылам. Анткени мурунку чыккан китепте эч кандай препараттарды жазбаган болчумун. Ал жакта жөн гана ошол максималдуу түрдө баягы окуучунун пикирин өзгөртүү максатында витаминдерди азык заттардан алыш керек деген ойду жазуу максатында ал жака витаминдердин тизмесин жазган эмесмин. Кудайым буйрса, жакында чыгуучу китебимде кайсы компаниялар реалдуу түрдө эффективдүү, сапаты жактан жакшы, ошолорду жакшылап изилдеп сиздерге баяндап берем, урматтуу катталуучулар. Так. Актиферин, гемоглобинге каршы актиферин. Кош бойлуу учурда гемоглобинди кантип көтөрүүсү болот дейт. Кош бойлуу учурда гемоглобинди көтөрүш үчүн алгач текшериш керек. Эмне себептен сизде анемия болуп атат? Мисалы, кээ бир кош бойлуу аялдарда именно темирдин жетишсиздигинен анемия болушу мүмкүн. Кээ бир кош бойлуу аялдарда фолиевая кислотанын жетишсиздигинен анемия болушу мүмкүн. Кээ бирлерде витамин B12 жетишсиздигинен анемия болушу мүмкүн. Ошол себептүү сизде кандай анемия болуп атканын аныктап, андан кийин гана эмне кылышыбыз керек экен? Аныкташ керек экен. Урматтуу катталуучулар, бул жакта суроолор өтө көп экен. Гана эми убакыт болсо бир күнгө чейин ушинтип бирок суроолорго жооп бергенде дагы чарчап калат экенсиң. Ошол себептүү максималдуу түрдө кызыктуу суроолорго жооп бергенге аракет кылайын. Бул жерде мынакей Аль-Хадая деп айтып атат. Аль-Хадая дарылары тууралуу оюңуз кандай дейт, урматтуу катталуучу. Мен бул жерде ар бир компаниянын аттарын атап, ал жерде ар кимдин жамандагым келбейт. Бирок мен Аль-Хадая тууралуу өзүмдүн пикиримди жазгам. Алардын синазы, тиминдин сатып жаткан тиминдин сапаты кандай, анан кийин тиминдин реалдуу түрдө майын ичүү далилденгенби, далилденген эмес. Мен сиздерге баарыңыздарга сунуштайт элем. Тиминдин майын ичүүгө өтө эле ашыга бербеңиздер. Анткени боору үчүн өтө оорчулук келиши мүмкүн. Хоть тиминдин масласы капсулада болобу, хоть баягындай идиштерде болобу, айрыкча жанагы мечиттерде сатып жаткан тиминдерден абайлаңыздар алгандан. Анткени баардык эле көпчүлүк мындай карапайым адамдар ойлошот да, баардык эле ошол тиминдер аябай жакшы болсо керек, баарынын айырмасы эле жок болсо керек деп. Жок, андай эмес. Алардын ар биринин сапаттуусу бар, сапатсызы жок. Анан кийин мен тимин боюнча көптөгөн изилдөөлөрдү окуганда эң эффективдүүлүгү аныкталган тиминдин баягы уругу экен да. Ошон үчүн мен бүт катталуучуларга айтам, урматтуу катталуучулар, чайдын ордуна кадимгидей эле ошол тиминди кайнатып эле, жөн эле чай катары ичип жүрсөңүздөр, ошол дагы канчалык бир деңгээлде иммунитетиңиздерге жооп берет. Иммунитетиңиздердин жакшыртуусуначы. Анан кийин монда кымбат дарыларды алып, майын алып, тиги компанияныкын алып, бул компанияныкын алып, сиздер өзүңүздөрчө ойлойт окшойсуздар мындай психологиялык жактан. Мен ден соолугума ушунчалык бир сонун бир кам көрүп атам, карачы, ушундай кымбат дарыларды алып атам. Эми Кудайым буйрса жакшырат. Эми сиздердин баарыңыздардын оюңуздар ошол да. Ден соолукка кам көрүш керек десе, ден соолукка кам көрүш керек деп, баарыңыздар эле ошол компаниялардын дарыларына умтуласыздар. Баарыңыздар эле сетевиктердин дарыларына умтуласыздар. Баарыңыздар эле витаминдер деп чудо дарын издейсиздер. Бирок араңыздардан мына күнгө маани бергендер, абага маани бергендер, дем алуу көнүгүүлөрүнө маани бергендер, туура тамактанууга, сууга мисалы,
жана башка ушундай психологиялык абалга маани бергендер өтө аз экен биздин кыргыздарда, урматтуу батталуучулар. Биздин кыргыздар ушунчалык жалкоозсуздарбы билбейм, мындай өтө эле оңой жолун издей берет экенсиздер. Эч качан оңой менен жеткен нерсе эч качан мындай жакшы эффект бербейт. Ошон үчүн оңой нерсе менен эч качан умтула бербеңиздер. Тескерисинче кыйын нерсе менен аракет кылып, өзүңүздөр умтулуп, ойлоруңуздарды өзгөртүп алдыга умтулсаңыздар, анда мына өзгөрүү болот реалдуу. Айрыкча ден соолукка келгенде эч качан жалкоолонбоңуздар, урматтуу батталуучулар. Анткени бул ден соолук болбосо сиз эч ким эмессиз бул жашоодо. Оорукчан болуп жатсаңыз сиз эч кимге жакпайсыз. Ошол себептүү ден соолук баягы ооруганга чейин сөзсүз түрдө кам көрүп калууга аракет жасаңыз. Дагы кимдин суроосуна жооп берейин. Мынакей бул жерге көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек дейт. Көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн мен мурунку эфирлерде да айтып кеткем, урматтуу батталуучулар. Көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн акырын эшикке чыгып алып, алыс жерлерди караңыз. Алысты караңыз, булутту караңыз, асманды караңыз. Бул нерсени мен сизге ушу менен эле көзүңүз супер-пупер болуп кетет деп айтпайм. Бирок ушул дагы көп адамдардан мен именно сураштырдым да, көзүн ооругандардачы. Ошолордон сураштырдым, кээ бирлер айтты ушул алысты карап отуруп көзүм кадимкидей жакшырып атат депчи. Анткени теория жаатында да карай турган болсок, баягы адамдын көзү именно миопия менен ооруган, баягы алысты көрбөгөн адамдар бар го. Ошолор канчалык көзүн алыска кетирип караган сайын алардын көрүүсү жакшырганы аныкталган. Анан көздүн упражненияларын жасаңыз. Көздүн булчуңдарын жакшыртуу менен сиз көзүңүздүн көрүүсүн дагы жакшыртасыз. Анан кийин телефонду дагы көп карабаш керек. Көзүңүз ачышып кеткенде монтип бир аз акырын жумуп, же алаканыңызды мындай кылып туруп көзүңүзгө акырын чаптап, ушундай ыкмалар жасап көзүңүздү бир аз эс алдырып эмне кылышыңыз керек? Жакшыртышыңыз керек. Анан кийин көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн сөзсүз түрдө баягы мен айтып кеткен 12 фактор жасаш керек. Анткени бүт организм жакшы болсо, башка орган системалар дагы жакшы болот. Бул жерде суроо берип жатат катталуучу. Ассаламу алейкум. Ичим көп келип жатат. Дарыласа болот дейт. Албетте дарыласа болот. Мен сизге кеңешим, алгач колоноскопия деген метод бар да. Ошол проктология менен иштегендер колоноскопия жүргүзөт. Сиздин баягы жоон ичегиңизге атайын ушундай бир аппаратты киргизип туруп, жоон ичегиңизде перистальтик казыгандай, ал жакта эч кандай патологиялык процесстер болбой элеби, метеоризм жокпу? Бул ошол иштин көпкөнүн метеоризм деп атап коет да. Анан бул жерде дагы сизге айтарым, ошол кишечниктин микрофлорасын жакшыртыш керек. Микрофлорасын жакшыртыш үчүн пробиотиктерди ичип турсаңыз болот. Мисалы, кефир ичиңиз, 1% кефир. Ошондой эле баягы ишти көптүрө турган тамак аштарды азыраак жегенге аракет кылыңыз. Мисалы, капуста да ишти көптүрүшү мүмкүн. Анан кийин пробиотиктердин кайсыларды ичсеңиз болот? Мисалы, ласидафил деген бар, ошону ичсеңиз болот. Энтерол более-менее пробиотиктердин ичинен. Ушуларды ичип койсоңуз болот, ич көпкөнө. Бирок мен сизге кеңешим, сөзсүз түрдө ичеги карныңызды, жоон ичегиңизди колоноскопия кылып коюңуз. Проктологдор, хорошо? Ошондой кылыңыз. Так. Мынакей бул жерде дагы суроо берип атат. Саламатсызбы? БСЖ жөнүндө айтып коесузбу? Анан курт жаш баланын канын азайтабы дейт. БСЖ жөнүндө мен сиздерге да сөзсүз түрдө өтө сонун пост чыгарам. Аябай көп күндөн бери БСЖ жөнүндө айткым келип жүрөт. Анткени биздин өлкөдө мен дагы өзүмдүн коллегаларым менен сүйлөшкөндө айтышат. Ой дейт, Бекчан дейт, сен койт макул дейт, балаңа дейт башка прививкаларды алдырбасаң да бирок дейт БСЖны алдырыш керек сөзсүз түрдө дейт. БСЖ тууралуу мен сиздерге сөзсүз түрдө баяндап берем. Далилдердин негизинде пост кылып чыгарам. Ошол жактан кененирээк маалымат аласыздар. Анан кийин жаш баладагы курт сөзсүз түрдө канын азайтышы мүмкүн. Анткени ал тамактын сиңүүсүнө таасир берет, курттар жана башка ошондой патологиялык процесстерди чакырып, жыйынтыгында баланын баягы тамак аш сиңирүү системасы начарлап, жеген тамактарынын максималдуу түрдө витаминдерди ала албай, ушундай кан азайышы мүмкүн. Варикоздуу айтып кеттим. Бул жерде айтып жатат, ооздон чыккан жагымсыз жыттан кантип арылса болот? Бул да өтө начар абал. Анткени бул жерде көпчүлүк адамдардан кээ бирөөлөрүндө
ашказанында проблема болгон үчүн ушул оозунан жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн. Кээ бирөөлөрдө болсо баягы именно ооз көңдөйүнүн гигиенасы начар сакталгандыктан ушундай ооздун жыттануусу мүмкүн. Ошол себептүү алгач гастроэнтеролог, стоматологко барып коюуну сизге сунуштайм. Ошол жерден сизди текшерип көрүп, анан кийин эмне кылат, айтат. Остается 1:55 дейт. Уже 1 саат эле болуп турбайбы прямой эфир? Ошол анда урматтуу катталуучулар, баарыңыздарга чоң рахмат. Ошол прямой эфирими аягына чейин көрүп, мына мен силерге азыр комментарийди ачып коеюнчу. Балким ойлоруңуздар жазасыздар. Ушул прямой эфирди аягына чейин көрүп, мен менен биргеликте болуп, айткан кеңештерими аткарам деп жакшы ниетиңиз менен отурганыңыздар үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем, урматтуу катталуучулар. Сиздер Кудайым буйрса көп жыл бою сиздер менен бирге болгонго аракет кылабыз. Сиздердин ушул жашоодон өткөнүңүздөргө чейин мыкты деңгээлде ден соолугуңуздарга кантип туура көрүнүү, медициналык сабаттуулугуңуздардын баарын өнүктүргөнгө максималдуу түрдө аракетибизди жасайбыз. Анткени ар бир врачтын милдети не только кабинетте отуруп алып, акырын дарылар жазып берип коюу эмес, тескерисинче ушул карапайым калкты маалымат менен жеткирип, аларга туура жашоону үйрөтүп, ооруну алдын алууну үйрөтүп, ошону менен бирге жакшы эффективдүү дарылоонун ыкмаларын үйрөтүп, ушундай нерселерди кылуу ар бир врачтын милдети деп эсептейм. Эми бул нерсени ар бир врач каалайт. Баардык врачтар сиздерге эч качан бир жамандык каалабайт. Ар бир врач максималдуу түрдө ушул бейтапка бир пайдам тийсе экен деп ушундай бир жакшы аракеттер жасайт. Мен дагы сиздерге оюм ошондой. Анткени бир адамга жакшылык кылуу менен, бир адамдын ден соолугунун мыкты болуусу менен чоң ийгиликтерге жетише болот. Мен бул нерсени баркын билем. Ошол себептүү сиздерге билимим жетишинче айтып бергенге аракет кылам. Анан мен өтө эле көп нерсени билбейм. Кээ бир жерлерде туура эмес нерселерди айтып коюшум мүмкүн, туура эмес маалыматтарды берип коюшум мүмкүн. Аллах таала ошондой нерселерди кечирсин. Ошол себептүү сиздер эч качан бир врачтын пикири менен чектелбеңиздер, сөзсүз түрдө 3-4 врачтын пикирин угуп турууга аракет кылыңыздар. Анда эмесе баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, урматтуу катталуучулар.